Өтүп бараткан күнгө 11 каналы менен кошо сереп салыңыз. Мен Айгерим Жаныкул, алар тууралуу кыскача. Эл аралык издөөгө алынган тажик укук коргоочусунун аялы суракка алынгандан кийин бошотулду. Бирок жолдошуна карата кылмыш иши кайрадан жанданды. Бул арада Каримов режиминен кийин кыргыз-өзбек ортосундагы биринчи документке кол коюлду. Өзбек тарап коңшулар менен алакасын бекемдөөгө болгон аракети мактоого арзырлы. Ошентсе дагы артында президенттикке негизги талапкер премьер Шавкат Мирзиёевдин саясий упай топтоого аракети болуп жаткан жокпу? Бул арада талиптер Тажикстанга жакын Ооганстандын Кундуз шаарына чабуул коюшту. Бул радикалдык кыймыл буга чейин аял аймактарына ээлик кылып келсе, эми чоң шаарларга чабуулун кое баштады дегенди түшүндүрөт. Кутман кечиңиз менен Кыргызстанда кармалган тажик укук коргоочусу тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Жанета Хамзаеванын катышуусунда анын жашаган жерин тинтүүгө алган соң кайра бошоткону айтылууда. Хамзаева Кыргызстандын атайын кызмат тарабынан издөөдө жүргөн Собир Валиевдин жубайы болгондуктан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат аны күбө катары суракка алган. Хамзаева өзү мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине чакырылган мындан аркы дагы тергөө иштеринин алкагында жана ошондой эле издөөдө жүргөн Валиев боюнча кээ бир тактоочу маалыматтарды алуу үчүн. Ошол эле күнү Хамзаева күбө катары суралып, андан кийин мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин имаратынан чыгып кеткен. Дагы бул жерден эскерте турган болсок, Валиев өзү Тажикстан Республикасында жасаган кылмыш иштери үчүн эл аралык издөөгө жарыяланган. Ошол эле маалда ал жолдошуна карата ачылган кылмыш ишин кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жандандырды. Ал 2015-жылы мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү жана кызмат абалына кыянаттык кылган үчүн кылмыш иши козголгон. Уларда Манас аба майданында издөөдө жүргөн Собир Валиевдин жубайы Жанета Хамзаева учактан конгон учурда кармалышы боюнча Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тынчсыздануусун билдирди. Я не ожидала, что буду задержана прямо в аэропорту. Мени аэропорттон кармайт деп күткөн эмесмин. Туугандарыма чалып коюуга мүмкүнчүлүк бербегендиги гана тынчымды алды. Анткени туугандарым мени ошол жерден жоготуп, байланышка чыга албай коюшту. Мен турган үйдө тинтүү үчүн ордер алынып, күбөлөрдүн көзүнчө бул иш аткарылды. Ошол жердеги корреспондентти дагы тинтүү процессинен алыстатып, толугу менен аңтара тинтип чыгышты. Көз жумган Ислам Каримов бийлигинен кийинки эки тараптуу кызматташуу боюнча алгачкы документке кол коюлду. Тактап айтканда, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калабулгазиев башында турган кыргыз делегациясы өзбек тараптын чакыруусу менен 1-октябрда Өзбекстандын Анджан шаарында кыргыз-өзбек мамилелерин талкуулап, жыйынтыгында эки тараптуу алаканы жакшыртууга багытталган макулдашууга кол коюлду. Ошондой эле кыргыз делегациясы Ходжап районундагы орто мектеп, Анджан мамлекеттик университети жана Достук үйү, жаңы темир жол вокзалы жана Асака шаарындагы автомобиль заводу менен таанышкан. Өз кезегинде Анджан облусунун акими Шохратбек Абдрахманов президенттин кызматын аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев телефон аркылуу кыргыз боордошторун жылуу тосуп алуусун эскерткенин дагы белгиледи. Это будет толчком, новым толчком для того, чтобы Бул жолугушуу эки эл ортосундагы мамилесиндеги чоң түрткү болот. Биринчиден экономикалык жана маданий жактан болбостон бүткүл жааттарга чоң таасирин тийгизет. Чек ара облустук жана райондук башчылар ай сайын жолугуп, актуалдык маселелерди көтөрүп, аларды мамлекет башчыларына жеткирип турат. Кийин ал маселелер бийлик тарабынан каралат. Доводить до руководства страны, до правительства и будет приниматься решение. Теманы улай Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов каза тапканы коңшу мамлекеттер менен мамилесин чыңдай баштады. Учурда өзбек бийлиги Кыргызстан эле эмес, Тажикстан менен дагы ымаласын жакшыртуу аракетинде. Эске салсак, 29-сентябрда Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Душанбеде тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, өзбек-тажик мамилесин жандантууга ниети бар экендигин билдирген. Өзбекстандын жаңы бийлиги коңшу өлкөлөр менен алакасын бекемдөөгө болгон аракети мактоого арзырлык. Ошентсе дагы анын артында президентке негизги талапкер премьер Шавкат Мирзиёевдин саясий упай топтоо аракети болуп жатабы деген божомолдор бар. Кененирээк каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы баяндайт. Албетте эксперттер Өзбекстандын тышкы саясатын өзгөрүшү боюнча ар кандай божомолдорду берип жатышат. Алардын бир даарылары ушул Каримовдун кийинки Өзбекстандын жаңы бийлиги ушул диалогко кызыктар экенин, ачыктыгын билдирет деп атышат. Ошонсо дагы Өзбекстандын ушул Капыстан Кыргызстанды боорго тартуусу боюнча айрым байкоочулар, саясатчылар бул жерде кандайдыр бир саясий
саясий упай топтоо максаты жатат деген ойлор менен бөлүшүүдө. Эске салсак, ушул учурда Өзбекстанды отурумдук президент Шавкат Мирзиёев жетектеп жатат жана ал киши чек арага байланыштуу маселелерди Кыргызстан тарап менен жөнгө салса, бул нерседен ошол эле Өзбекстандын чек ара аймагында жашаган Анжиан, Наманган, Фергана өрөөнүндөгү дагы элдерине көп жеңилдиктер болмок жана Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоонун алдында ошо алыскы аймактардагы элдин ишеничине арзымак деген дагы сөздөр болууда. Бирок ошентсе дагы Өзбекстан учурда жалгыз гана Кыргызстан менен эмес, башта белгилегендей Тажикстан менен дагы жылуу алакаларды түзүүгө аракет жасап, ымаласын жандантканы жатат. Бул себептүү ошо эксперттердин көпчүлүгү Өзбекстан чындап эле тышкы саясатта өзгөчө ушул өзү менен коңшу жасаган мамлекеттер менен ымаласын жакшыртканга аракетин жасап жатат деген ойлор менен бөлүшүүдө. Кыргызстан менен Тажикстан Борбор Азиядагы суу ресурстарына бай эки негизги өлкө саналат. Өзбекстан бул эки өлкө менен тең суу талашы бар. Ошондой эле бул өлкөлөрдүн ири ГЭСтердин курулушуна каршылык кылып келгени да белгилүү. Суу маселесинде Өзбекстандын позициясы эми канчалык өзгөрүп кетиши мүмкүн экен? Ооба, туура белгиледиңиз. Өзбекстан ушул Кыргызстан жана Тажикстанда суу маселесинде эле эмес, мындан тышкары контрабанда деп коелук, же болбосо чечиле элек чек ара аймактары боюнча жана деги эле аймактагы коопсуздук боюнча бир аз келишпестиктери, талаш тартыштары болуп келген. Андыктан баягы суу маселесин жалгыз караганга болбойт, бирок ошентсе дагы ушул чечилбеген келишпестиктердин, талаштардын эң орчундусу бул суу маселеси, бул айныгыс далил. Айта кетүүчү нерсе, ушул буга чейин өзбек тарап Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы ири ГЭСтердин курулушу боюнча кескин айыптарды коюп, ГЭСтердин курулушуна каршы чыгып келген. Бул тууралуу өзбектердин расмийлери Улуттар уюмунун трибунасынан чыгып дагы айткандары бар. Мындан тышкары эсиңиздерде болсо, маркум президент Ислам Каримов ушул Казакстанга болгон расмий иш сапарлардын биринде суу маселесинде Борбор Азияда согуш дагы чыгып кетиши мүмкүн деген сөздү айткан болчу. Эми учурдагы ушул өткөн жумада Анжианда кабыл алынган, кол коюлган кызматташтык меморандуму бул маселелерди канчалык жөнгө салат айтуу кыйын. Себеп дегенде ушул тапта Кыргызстанда дагы, ошондой эле Тажикстанда дагы электр энергиясы жаатында бир аз каатчылык байкалат. Андыктан ушу ГЭСтердин курулушу боюнча реалдуу иштер башталат, эртели кечпи башталат жана ал башталганда ушу Өзбекстандын ага карата мамилеси кандай болот, муну дагы алдын ала айтыш кыйын. Кыргызстан менен Тажикстан ушу Борбор Азияда өлкөлөрдөн суу башында турган өлкөлөр эсептелет. Андыктан бул өлкөлөрдө ГЭСтер курула турган болсо, суунун төмөн жагында жайгашкан Казакстан жана ошол эле Өзбекстан үчүн бул бир топ көйгөйлөрдү жаратат. Өзбекстанды өзүнчө алып карай турган болсок, Өзбекстанда негизинен калк дыйканчылык менен алектенет. Андыктан алар үчүн суу маселеси абдан орчундуу жана маанилүү нерселерден. Өзбекстан Борбор Азиядагы калкынын саны боюнча эң чоң өлкө жана ал аймактагы бардык мамлекеттер менен чектешет. Өзбекстандын тышкы саясаттагы өзгөрүүлөрү аймак үчүн эмнеси менен маанилүү деп атасак болот? Ооба, эксперттер бул жатта дагы өз ой пикирлери менен бөлүшүүдө. Негизи сиз айткандай, Өзбекстан ушул аймактагы адамдардын саны боюнча жана эле мамлекеттин аймагы боюнча эң чоң өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Жана ушул Борбор Азиядагы 5 өлкө менен тең чектешет. Ушу баштан алып баштап карай турган болсок, Өзбекстан негизи эле ушул коңшу өлкөлөр менен башынан мындай сууз, салкын мамиле түзүп келген жана маркум президент Ислам Каримов кайсы өлкө болбосун андан көз каранды болбогонго болушунча аракет жасап келген. Алалы мурдараак Өзбекстан ушул коңшу Казакстандан буудай ун маселесинде көз каранды болуп келген болсо, кийин ушу Ислам Каримов канчалык чыгымдарга барбасын, бирок бул маселени ушу буудай ундан болгон Өзбекстандын муктаждыгын өзү жаба турган деңгээлге жеткирген. Ушу таптагы статистиканы алып карай турган болсок, ушу Өзбекстандын тышкы соодадагы ушул Борбор Азиядагы 5 өлкө менен болгон мамилеси болгону ушул тышкы сооданын көлөмүнүн 5%-ын түзөт экен. Эми болсо ушундай ымамалар жакшырып жаткан убакта балким бул көрсөткүч дагы өсөт деген ишеним бар. Бул нерседен ириде ким жеңет? Бул албетте расмий Ташкент үчүн бул абдан пайдалуу болот жана андан тышкары Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн дагы жемиштүү болот деген үмүт жана ишеним бар.
Ыраазычылык 11 каналы башка кабарларга өттү. Бул арада Талибан радикалдык кыймылынын согушкерлери Оганстандын Кундуз провинциясына чабуулун баштаганын РИА Новости Франс Пресс агенттигине шилтеме берүү менен жазып чыкты. Оганстандын абалы соңку айларда начарлап кеткен. Талибан радикалдык кыймылы буга чейин айыл аймактарына ээлик кылып келсе, эми чоң шаарларга чабуулун баштады. Учурда аймакта Ооган армиясынын 2 тик учагы күзөмөлдөп жатат. Каза болгондор менен жабырлануучулар тууралуу азырынча маалымат жок. Аларда Кундуз Оогандын түндүк чыгыштарында жайгашкан провинция жана шаар. Ошондой эле белгилей кетиш керек, Кундуздан Тажикстан менен болгон чек арага чейинки болгону 68 гана чакырым, ал эми Тажикстандын борборуна чейин 242 чакырым аралыкты түзөт. 11 каналынын экранынан алыстамай жок, туура 1 мүнөттөн соң төмөндөгү кабарларга конуп коюңуз. Оппозиция курултайын Орус драм театрында өткөрмөй болду. Курултайдын мөөнөтү 8 октябрга белгиленип, күн тартибинде референдумга каршы туруу боюнча маселе коюлган. Аларда калың элдин назарына көрсөтүлбөй жатат делинип жаткан үркүн тасмасы 12 октябрдан баштап бардык кинотеатрларда коюлмай болду. Ал эми кыргызстандык спортчу Татарстанда өткөн жеке велосипед жарышында 1-орунду утуп алды. Толугураак бир нече мүнөттөрдөн соң. Алматынын аба майданында 6 авиарейс кармалып, жүргүнчүлөр жана кызматкерлер эвакуацияланды. Мындай чара бир жүргүнчүнүн текшерүү учурумалында сымап кокшош суюктук табылганына байланыштуу болгонун Интерфакс жазып чыкты. Маалыматтарга караганда, чөнтөгүнөн алып чыккан суюктукту ал дароо таштанды салган челекке ыргытып жибергенге үлгүргөн. Болгон окуяны териштирүү максатында убактылуу каттамдар токтотулганы менен түшүндүрүлөт. Ал эми тиешелүү орган болсо окуянын себептерин тактоону улантышууда. Жаңылыктар улантабыз. Оппозиция курултайын Орус драм театрында өткөрмөй болду. Курултайдын мөөнөтү 8 октябрга белгиленип, күн тартибине референдумга каршы туруу боюнча маселе коюлган. Буга чейин оппозиция Бишкектеги Улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театрында референдумга жок кыймылынын курултай өтөрү тууралуу өтүнүчүн четке кагып, бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйынына тайлап тоскоол болуп жатканын айтышкан болчу. Мурдараак болсо баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таркатуу боюнча кол топтоло баштагандыгы жарыяланган. Кыймыл тараткан кайрылууда бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн бардык укуктук талаптарды одоно бузуп жатканын, ошондой эле конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр мамлекеттин кызыкчылыгына караманча каршы келери айтылып, референдумга каршы турган жарандарды бул акцияга катышууга чакырык ташталган. Эми тасма тууралуу үркүн тасмасы 12 октябрдан баштап бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Белгилей кетелик, тасма тарых жана маданият жылына, ошондой эле 1916 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата тартылган. Буга чейин тасманын авторлору үркүн тууралуу тасманы көрсөтүүгө уруксат берилбей жатканын айтып арызданышкан болчу. Авторлор муну кыргыз-орус алакасына байланышкан саясий себептерден улам деп божомолдошкон. Мунун дагы чоо жайын билүү максатында биз 11 каналына тасманын продюсери Мухтар Атаналиевди чакырган элек. Мухтар мырза, куш келипсиз биздин студияга. Сурайын дегеним, тасманы элге чыгарууга кызыктар эмес адамдар болууда деп айткан элеңиздер. Себебин түшүндүрүп өтөсүздөрбү? Өзүңүздөрдүн версияңызда бул эмне менен түшүндүрөт элеңиздер? Мен эми бул албетте саясий жагын карап атышат да. Мен муну саясат деп түшүнбөйм. Бул деген тарых да. Ошон үчүн будан коркпой эле тарыхты айта бериш керек болчубуз. Негедир 31 августка уруксат алабыз деп биз 20 августтан баштап аракет жасаганбыз. Бирок мына уруксат берген күнгө ортосун ала турган болсок 50 күнгө жылды да. Өзү негизи киного уруксат берүү процесси бир жуманын ичинде чечилип бүтүш керек. Керек болсо мына бардык Кыргызстанда тартылган акыркы 20 жылдагы фильмдерге уруксатты удостоверение мамлекет бир 2 күндүн ичинде берип койчу да. Мен биринчи фильм иштеген жокмун. Бул 5-чи фильм. Ошондуктан мен бул процессти билем. Негедир ошону кармап эле биз сентябрь ичи көргөзөлү, 31 августка чыгаралы десек эле уруксат кагазы берилбейт. Барсак Муктар байке эртең келиңиз деп коет, эртең деп коет. Бирок мен угаттым, жогору жак деп коет экен. Анын жогору жагын мен ким конкретно звонить этип тыйып салып атканын билген жокмун. Все-таки бүгүнкү күнгө чейин мындай биле албай койдум, кимиси тыйып атканын. Жогору жактан телефон чалуулар болду, кечиресиз деп коятчы. Муктар мырза, эгер тасманын өзүндө эч кандай дискриминация жок болсо, балким өзүңүздөр эле саясатташтырып жаткан жоксуздарбы? Мен эми ошо 31 күнү болсо эле 31 күнү чыкса эле мындай коюп баштай бермекпиз. Эч кандай саясат жок эле, тарых, бул тарыхта болгон окуя деп эле көрсөтө бермекпиз. Биз ошого настроен болчубуз.
Анан ошол нерселер искусственно түзүлүп аткандыктан биз ошол кадамдарга барып аттыктан кийин биздин башка карманар таянарыбыз жок да, массалык маалымат каражаттарына кайрылабыз. Жол болсо алардын көпчүлүк 90%-ында бизге өздөрү чалып атты да. Эмне фильмиңиздер чыкпай атат, 31 деп айтпадыңыздар беле деп. Биз анткени башында интервью бергенбиз 31 депчи. А мен саясатчы эмесмин, ошон үчүн бул саясат деп деле түшүнбөйм, себеби тарых. Саясат деген бул бүгүнкү болуп аткан окуялар жана эртеңки боло турган окуяларды саясат кылсак болмок да. Дагы бир суроо, жакында эле саналуу адамдарга жабык эшик артында дагы тасманы көрсөтүпсүздөр. Кандай пикирлерди айтышты көргөндөр? Тасма 1 саат 50 мүнөт жүрөт. Тасма тарыхый фильмдин стандарты өзү ошол 1,5 сааттан аз болбош керек. Анан эми албетте көп өтө чоюлбаш керек. Ошол 1,5 сааттан ашыгыраак убакыт көрүштү. Анан негизинен мен баягы алардын мындай сын пикирлери ошол тарыхый фактыларды айтуу менен чектелип калды да. Биз деген тарыхый факт айткандай биз документалдык фильм эмес да, булчу мынча киши өлүптүр, анан мынча киши бул жерде сөөгү жатат деп биз аны айтпайбыз. Биз болгону бир уруунун гана ошол окуясын көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан көбүнчөсү ошол жерге айтканы келген кишилер өздөрү тарыхты так билбейт экен да. Анан ошо тарыхый окуялардын маанисин, анан кайсы эмне үчүн ошол окуя чыгып кеткенин өздөрү билбейт экен. Анан болжолдоп эле бир нерселерди айтышты. Бирок фильмдин тартуу мындай операторлук жактан, башка бир режиссура жактан, үндүн жазуу сапат жагынан алардын мындай бир ачык айкын бир мындай сын пикир айта алган жок. Ал жагын мындай позитив, туура эле жакшы мамиле кылышты, жакшы тартылыптыр деди да. Рахмат сизге, Муктар мырза. Белгилей кетейин, 12 октябрда калың элге сунушталганы турган тасма 1,5 саатка жетпейт. Андай 1916 жылкы кандуу окуядан улам Кытайга качкан бир үй бүлөнүн тарыхы чагылдырылган. Окуянын жүрүшүндө жай турмушта жашаган карапайым журтчулуктун баскынчылардан кантип жапа чеккени, деги эле үркүн окуясы эмнеден улам келип чыкканы сүрөттөлөт. Эми спорт жаатына жаңылыктардан. Кыргызстандык спортчу Александр Трибунский Татарстанда өткөн жеке велосипед жарышында 1-орунду утуп алды. Вело жарыш 24 сентябрда Казань шаарында өткөн. Аталган вело жарыш жыл сайын өтөт. Ага башка өлкөлөрдөн көптөгөн спортчулар катышат деп билдирет федерациядан. Сынакта болсо Трибунский абсолюттук чемпион болду. Ал спортчулардын бардыгын артка калтырып алдыга озуп чыккан. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү 11 каналынын жаңылыктар берүүсүн соңуна чыгарды. Бардык кабарларды сиздер 11 чекит KG сайтынан да окуп туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошмокчумун. Саламатта калыңыздар.